Акыркы күндөрү сотторго нааразычылык билгизип, президентке бийлик өкүлдөрүнө кайрылган жарандардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Соттор туура эмес чечим чыгарып, мыйзамсыз иш алып барып жатат деген тургундар журналисттерден үмүт кылып бизге кайрылууда. Бүгүн да кылмыштын бетин ачууга аракет кылган 4 милиция кызматкери бейкүнөө камалып кеткендигине ата-энелери, айылдаштары нааразычылыгын билгизип, маалымат жыйын өткөрдү. Маалымат жыйынга Кызыл Кыя шаарынын тургундары, камалып кеткен милиция кызматкерлеринин ата-энелери келген. Алар үстүбүздөгү жылдын 9 октябрында Ош шаардык соту тарабынан 4 милиция кызматкерлеринин бейкүнөө камалып кеткендигин айтып, бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жасашты. Кылмыш кылган адам эркиндикте жүрүп, кылмышты тергеп жаткан милициялар камалып кеткендигин айтып, сотторго нааразычылык көрсөттү. Ош шаарынын шаардык судья Батырбеков деген иштен бир жактуу карап, адам өлтүргөндөр тарабына ооп, соттук отурумда жагдай боюнча күбөлөрдүн берген көрсөтмөлөрүнө Кыргыз Республикасынын комиссиялык суд медэкспертизасынын тыянактарын этибарга албай туруп, окуя 2013 жылы болгон. 14 жаштагы Нурлан Акбото уулу белгисиз адамдар тарабынан бычакталып өлтүрүлгөн. Бул иш боюнча Кызыл Кыя шаардык ички иштер бөлүмүнүн милиция кызматкерлери тарабынан иликтөө иштери жүрүп, шектүү катары анын жакын досу кармалган. Шектүүнүн бир тууган иниси күбө катары маркум Нурлан Акбото уулу экөө урушуп кетип, агасы ага бычак сайгандыгын айткан. Баягы болду. Давай олар кетти. Биз жакта туруп зооло кылсам, Эми ушунча жаштарга үлгү боло турган жакшы балдардан да жүрүш турушу менен, кызматы менен, ошого биздин азыр жаштар уюмдук менен ошо акыйкат издеп, президентибизден, жогорку органдагы иштеген ушу өзүбүздүн журтташтардан сурап акыйкат издеп келдик. Айылдыктардын айтымында бул иш атайын жасалган буйртма. Кызыл Кыя шаардык прокуратурасынын прокурорунун мурдагы орун басары Мавлян Ашимовдун бул ишке түздөн-түз тиешеси бар дешет. Анткени камактагы милиция кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү катары кармалган өспүрүм ур токмокко алынган эмес, максат такыр башка дешет. Ашимов Мавлян. Ашимов балар менен апасы менен берки Айсулу деген аял связы бар. Ол Мавляндын катыны жок экен. Связь болгон, акча берген, азыр ошонун үйүнө келип турат, кадам жайдан ошо. Ал эми Кызыл Кыя шаардык прокуратурасынын прокурорунун мурдагы орун басары Мавлян Ашимов бул ишке эч кандай тиешеси жок экендигин айтты. Бирок милиция кызматкерлери тарабынан шектүү ур токмокко алынганына ишеними чоң. Мавлян Ашимов бул иш боюнча бизге толук маалымат берүүдөн баш тартты. Алло, саламатсызбы? Кызыл Кыя боюнча сүйлөшөйүн дедим эле сиз менен. Алло. Ал эми Ош шаардык соту 9 октябрдагы чыгарган чечиминде Кызыл Кыя шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерин күнөөлүү деп таап, 12 жылдан 14 жылга чейин эркинен ажыраткан. Алар тергөөдө аша чабуу, пара алуу беренелери менен күнөөлүү деп табылган. Сотко 20дан ашуун соттук медициналык экспертизалар дайындалып, алардын күнөөлүү экендиги тастыкталган. Соттук отурумдун жүрүшүндө соттолуучулар күнөөлөрүн мойнына эмес, бирок алардын күнөөлөрү соттук отурумдагы иштин ичиндеги изилденген материалдар менен, жабырлануучулардын күбөлөрүнүн көрсөтмөлөрү менен далилденип, сот аларды күнөөлүү деген жыйынтыкка келген. Бүгүнкү күндө чечимге макул болбогон тарап апелляциялык арыз менен Ош облустук сотуна даттанууга укуктуу. Фероза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.